Кыргызстан Германиядан автоунаа жана запастык тетиктерди бул жылдын башында эле 84 миллион еврога импорттап келген. Бул мурдагы жылдагы көрсөткүчтөн 400 эсе көп. Немет статисттери Кыргызстан күтүүсүз байып кеттиби же Россияга параллелдүү импорт жасап жатабы деп суроо салууда. Биз бияктан кошуп орустарга сатабыз, орустар бияктан сатып алып, Россиядан орустардын өздөрүнө кошуп сатышат. Буга чейин Евробиримдик санкцияланган товарларды Россияга жеткирип берип жаткан 3-чү өлкөлөргө санкция салынышы мүмкүн экенин айткан эле. Бирок Еврокомиссиянын башчысы Кыргызстанга болгон иш сапары маалында Борбор Азия мамлекеттерине санкция салынбайт деди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулгучу эле тараптар мультимодалдык коридорду колдоно баштады. Бул Казакстан аркылуу өткөн жолго караганда кыйла кыска болуп, жүк жеткирүү мөөнөтүн кыскартат, демек логистикалык чыгымдар дагы азаят. Бул коридор азырынча Кыргызстандын аймагында автотранспортду колдонуу менен иштеп жатат. Жакынкы келечекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жаңы темир жол каттамын куруу аркылуу бул абалды өзгөртүү пландаштырылууда. Бири гана Кытайдан көз каранды болуп калбаш керек. Башка элдердин, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эстен чыгарбашыбыз керек. Капитал командасы алдагы жарым саатта ушул темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан мультимодалдык транспорт коридору аркылуу алгачкы жүк поезддери жолго чыкты. Бул тууралуу Өзбекстандын транспорт министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, биринчи поезд Кытайдын Ланчжоу станциясынан 9-июнда жөнөп кеткен. Анын Ташкентке сапары 15 күнгө созулат деп күтүлүүдө. Поезд эл көрөктөөчү товарларды ташып жатат. Жүктүн курамына күн батареялары, механикалык жабдуулар, текстиль жана башкалар кирет. Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинин алкагындагы жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу максатында Чжэсян темир жол логистика бирикмеси Өзбекстан темир жолдору жана Кыргыз темир жолу менен биргеликте Ланчжоу станциясынан Ташкентке 30 контейнерден турган блоктук поездди ишке киргизди деп айтылат маалыматта. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан мультимодалдык транспорт коридору бул Кыргызстан менен Өзбекстанды Кытай менен байланыштырган кыска жол. Ал Казакстан аркылуу өткөн альтернативдик жолдон 295 километрге кыска. Андыктан бул мультимодалдык жолду колдонуу жүк жеткирүү мөөнөтүн кыскартат, демек логистикалык чыгымдарды азайтат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан мультимодалдык транспорт коридору Кыргызстандын аймагында Кашкар, Эркиштам, Ош, Анжиан тилкесинде автотранспортты пайдалануу менен ишке ашат. Тактап айтканда, Кыргызстандын аймагында жүк поездден автотранспортко өткөрүлөт. Бул мультимодалдык маршруттун ишке кирүүсүнөн Кыргызстан эмне пайда табышы мүмкүн? Темир жолдун курулушун тездетиши ыктымалбы? Биз менен байланышта ишкер Токтобек Акматов. Токтобек, айтсаңыз, бул мультимодалдык коридорду колдонуу Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Импорт, экспорт жаатындагы иштеген кыргыз ишкерлерге жеңилдик болобу? Саламатсыздарбы? Бул мультимодалдык коридорду колдонуу Кыргызстан үчүн аябай пайдалуу, экономика үчүн жакшы таасир берет. Мен билгенден бул төмөндөгүдөй маршрут экен. Кытайдын ички шаарларынан жүктөр темир жол аркылуу Кашкарга чейин келип, Кашкардан автотранспортко жүктөлүп, Эркиштам аркылуу Кыргызстанга өтүп, андан ары Оштон Өзбекстанга өтүп турат экен. Биринчиден бул жерде транзиттен өлкөнүн казынасына акчалар түшүп турат. Экинчиден бул тармакта кызмат көрсөткөн биздин ишкерлерибиз жана айдоочулар өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп, пайда таба алышат. Үчүнчүдөн учурда келип жаткан Кытайдан келип жаткан жүктөрдү дагы ушул маршрут менен жүктөп, жөнөтүп, чыгымдарын азайтып, срокторун жакшыртканга мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биз бир нерсеге даяр болушубуз керек. Себеп дегенде бизде ошол постторубуз, Эркиштам, Тургас постторунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Эгер биз бул коридорду колдонобуз десек, ошол посттордун мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатышыбыз керек. Ал үчүн биз ал жерлерге кошумча техникаларды коюп, кошумча жумушчуларды коюп, кошумча коллеяларды коюшубуз керек. Антпесек, жүктөр көбөйүп баштаганда ал жерлерде тыгындар жаралышы мүмкүн. Өзбек тарап темир жолдун курулушун күтпөстөн эле Кытайдан Кыргызстан аркылуу жүк ташууга өткөнүн айтып, темир жолдун курулуусу менен абал мындан дагы жакшат деп айтууда. Бул жагдай темир жолдун курулушун илгерилетиши мүмкүнбү? Албетте, биз ал темир жолдун курулушун күтпөстөн эле ушундай долбоорлорго катышып ишке баштай бергенибиз оң.
Себеби бул ушундай долбоорлор ишке ашып иштеп баштаса, ошол эле темир жолдун курулушун эртелеткенге түрткү болот. Жана өлкөнүн казынасына да акча түшүп турат. Биз ошо темир жол курулушу качан курулат экен, ошол курулса жыргап кетет элек деп күтүп отурбастан эле бүгүндөн эле аз да болсо ушундай мультимодалдык коридорлорду ишке ашырып, ошолордон да пайдасын көрө берсек болот. Мындай соода жолдору ар качан маанилүү болуп келген. Ошол эле орто кылымдарда Улуу Жибек жолу биз аркылуу өтүп, андан ары өтүшүнө көптөгөн ошол убактагы өлкөлөр кызыктар болуп, биринен бири талашып да келишкен. Bunun баары эмнеден кабар берет? Бул соода жана соода жолдору өтө пайдалуу экенинен кабар берет. Ошол эле 20-21 кылымдарда деле ушундай соодадан жана транзиттен пайда таап өнүккөн өлкөлөр булар Гонконг, Сингапур, Эмират сыяктуу өлкөлөр буну аябай толук менен колдонуп келе жатышат. Биз дагы ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонушубуз керек. Рахмат, Токтобек. Жогоруда айтылгандай эле Кыргызстандын аймагында жүк поездден автотранспортко өткөрүлөт. Жакынкы келечекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жаңы темир жол каттамын куруу аркылуу бул абалды өзгөртүү пландаштырылууда. Темир жолдун жалпы узундугу 454 чакырымды түзүп, анын 280 чакырымы Кыргызстандын аймагы, 174 чакырымы Кытайдын аймагы аркылуу өтөт. Бул линиянын курулушу транзиттик жүк ташуу көлөмүн жылына 5 миллион тоннага чейин жеткирет. Долбоордун алдын ала параметрлери боюнча Чыгыш Азиядан жакынкы чыгыш жана түштүк Европа өлкөлөрүнө каттамдын кыскарышы болжол менен 900 чакырымды түзүп, убакыт 7-8 күнгө чейин кыскарат. Бул жолдун бизге абдан чоң мааниси бар, анткени бул глобалдуу деңгээлдеги проекттердин бири. Шанхайдан Хельсинкиге деп мындай наамы аталган дегиле Кытайдын ичинен чыккан товарларынын Европага чейин, Европанын түнкү эң акыркы чектеги портторуна, деңиз портторуна жеткизүү жол бул дүйнө жүзүндөгү эң кирешелүү, эң узун жана эң маанилүү жолдордун бири болуп калат. Ошондуктан ушул жолго мурда орустар эле катышчу, Орусиянын ичинен гана өткөн жол. Эми Казакстан аркылуу дагы жолдор бар, башка өлкөлөр дагы аркылуу болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстан аркылуу өтүп, Кыргызстан дагы ошол жолдун кайсы бир четине ээ болуп калганы бул абдан бизге маанилүү. Экинчиден бул абдан чоң долбоор болгондуктан чоң акча келип, чоң иштер жүргүзүлүп, ал акча экономикабызга жаңы кан жүгүрткөндөй көп киреше, көп мындай кыймылдарды жаратат. Адамдардын, кишилердин, Кыргызстанда жашаган кишилердин көп иштерге ээ болушуна түрткү болот, шарт түзүлөт. Азыр Борбор Азия өлкөлөрү Россияны айланып өткөн жол тутумдарын өнүктүрүүгө аракет кылып жатышат. Албетте, орус тараптын нааразычылыгы дагы, каршылыгы дагы байкалып жатат. Азыркы геосаясий абалдан пайдаланып, Борбор Азия Россиянын транспорттук туткунунан чыгып кете алабы? Мындай маселелерде биз биринчи кезекте өзүбүздүн өлкөнүн кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Себеп дегенде биз мисалы ошол эле автожолдор, темир жолдор негизинен бизге ошол Россиядан жана Казакстан аркылуу келет, Кыргызстанга. Көрүп атасыздар, кээде мисалы ошол эле өлкөлөрдө кээ бир саясий, экономикалык маселелерге байланыштуу негизсиз эле шылтоолор менен көптөгөн тоскоолдуктар жаратылып, биздин ишкерлер кыйынчылыктар тартып келе жатабыз. Ошол себептен бизге ар дайым альтернативдүү варианттар болгону жакшы. Биз учурда геосаясий абалдан пайдаланып, ушул транспорттук туткундан чыгып кеткенге аракет кылышыбыз керек. Биз туюк жерде болуп, советтер мезгилинде СССРдин туюк четинде кыпчылып калгандыктан бүгүнкү күндө биз ар тараптуу жол коридорлорубузду, соода коридорлорубузду кеңейткенге аракетибиз дагы толук жумшалбай атат. Биз биринчи иретте
аба жолдорун өнүктүрүшүбүз керек. Анткени биз жер менен гана чектелбей, аба жолдорун ар тараптуу кылганга күчүбүздү жумшашыбыз керек. Экинчи ирет биз ушу темир жолдорубуздун Москону каратпай эле башка жактарды да каратып, мына ушул жол болуп калса, бул биз түштүк тарапты көздөй ар тарапка узап кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз байланат. Андан тышкары жер жолдорубуз дагы кезекте турат, аларды дагы кеңейте беришибиз керек, жакшылата беришибиз керек. Анан ошол жерден өтүүчү товар элдердин, пассажирлердин жеңилдиктерин дагы талап кылышыбыз керек. Анан сөзсүз түрдө биз интернет жолун эске алышыбыз керек. Биздин интернет жолубуз дагы бүгүнкү күндө көбүнчө ушу 1-2 кошунабызга эле байланган. Муну дагы ар тараптуу кылганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде келечекте илимдин, инновейшндын, технологинин өнүгүүсү аркылуу, мейкин аркылуу интернет ала турган болуп калсак, анда ошого дагы өзүбүздүн аракетибизди жумшашыбыз керек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол тутуму регионалдык транспорттук коридорлорду жакшыртууда чоң рол ойноп, Түштүк-Чыгыш Азия жана Европа базарына жеңил жетүүгө жол бермекчи. Анын үстүнө Украинага карата согуш ачкандан кийин санкциялардын алдында калган Орусиянын азыркы шартына байланыштуу бул темир жолдун мааниси чыгыш үчүн дагы, батыш үчүн дагы артууда. Негизинен биз бул жолду ийгиликтүү аткарыш үчүн дүйнөлүк соода борулор менен кызматташып, керек болсо бүт дүйнөдөгү Европанын эң кызыктар болгон өлкөлөрү менен жана керек болсо Американын деле ушу бул проекттерге түз караш болгон күчтөрү менен бүт дүйнө менен кызматташышыбыз керек. Сөзсүз түрдө Кытайдын дагы ошол долбоорго жооптуу күчтөрү бар, ошолор менен биргеликте. Бирок Кытай менен чектелбеш керек. Анткени пайдасынан дагы терс жактарын дагы эске ала жүрүп, анан кандай коркунучтар бар, бир гана Кытайдан көз каранды болуп калбаш керек. Башка элдердин, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эстен чыгарбашыбыз керек. Эгерде бул чоң долбоор Кытайдын акчасына, Кытайдын көзөмөлүндө болуп калса, анда кээ бир коррупцияга малынган жетекчилери элди ойлобой, жерин ойлобой, өздөрүнүн кызыкчылыгы менен же алсыздыгы менен ошол чоң проектти толук бойдон карысын кайра төлөп бере албай, анан кийин Кытайдын колуна карматып жиберген учурлар бар. Ал учурлардын бирөө ушу биздин жаныбыздагы Тажикстандан дагы болгон. Бул чоң долбоорлор иштетилгенде ким чоң акча берсе, ошол өзүнүн гана ишканаларын иштеткенге аракет кылат. Биз бул жерден сөзсүз түрдө бир гана тараптын, биз бир гана Кытай тараптан көз каранды болуп калбай, өзүбүздүн дагы ишканаларыбызды мүмкүн башка өлкөлөр менен чырмалашып, кызматташып, коллаборация кылып, башка өлкөлөр менен бирдиктүү ошо Кытайлардын ишканаларына тең тайлаш кылып, атаандаштуулукту жаратып, жана өзүбүздүн ишканаларыбызды өстүрүп алганга аракет кылышыбыз керек. Бардыгын эле бир колго карматып салбай. Эми 4-үнчү маселе, бул бизде болуп келген Кытайлардын Кытайына кредиттерине чоң жолдор салынганда көп жолу ысы чуу болуп скандалдар көтөрүлгөн. Анткени жумушчулар, кыргыз жумушчулар ал жерден орун таппай эле, киреше таппай эле, жумушка тартылбай эле, жанан гана Кытайдын гана жумушчулары иштеп калган учурлар болгон. Ошентип ал ишке жанан гана Кытайдан келген жумушчулар иштеп эле, ошолор эле жумуш орундарынын баарын ээлеп эле, ошолор эле кирешени алып кетпестен, өзүбүздүн элибиздин мына мисалы мүмкүн ошол учурларда Орусияга кетип калган мигранттарыбызды кайра келип тартып, кайра жумуш менен камсыз кыла алабызбы? Иш кылып өзүбүздүн дагы кишилерибиздин, өзүбүздүн гана жарандарыбыздын ошол проекттерден жумуш орун таап, кирешелүү болуп калышын биз сөзсүз түрдө келишим түзүп атканда дагы, андан кийин аткарылып атканда дагы талаптарыбызды ылдыйлатпашыбыз керек. Германиядан бир катар постсоветтик мамлекеттерге экспорт кыйла өстү. Бул алардын Орусияга активдүү параллелдүү импорт кылып жатканынын белгиси болушу мүмкүн деп жазат Немец толкуну.
Кыргызстандыктар күтүүсүдөн эле Made in Germany товарларын активдүү сатып ала башташты. Германиянын федералдык статистикалык башкармалыгынын маалыматы боюнча, Германиядан Кыргызстанга экспорт болжол менен 100 эсе өсүп, жалпы көлөмү 170 миллион евроны түзгөн. Мисалы, автомобиль жана запчастык тетиктердин экспорту 400 эседен ашык өскөн. Европа борбор Азиянын жана Түштүк Кавказдын айрым мамлекеттерине Made in Germany продукциясын жеткирүүнүн кескин өсүп жатканын көңүл бурууда. Лидер Кыргызстан. 2023 жылдын биринчи кварталында Германиядан Кыргызстанга экспорт былтыркы жылдын алгачкы 3 айына салыштырмалуу 949% өскөн. Арменияга болсо 172%, Тажикстанга 154%, Казакстанга 136%, Грузияга 92% өскөн. Албетте, бул мыйзамды айланып өткөн бизнес. Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстан Россия менен бажы биримдигинин бир бөлүгү болуп саналат. Евро биримдиктен Кыргызстанга келген нерселердин баары Россияга андан ары көзөмөлсүз жана бажы төлөмдөрсүз сатыла алат дейт Австриянын экономикалык изилдөөлөр институтунун директору Габриэл Фельбермайер Reuters маалымат агенттигине берген интервьюсунда. Бирок ошол эле маалда Германиядан Орусияга болгон экспорт 49%га чейин кыскарган. Демек, КМШ өлкөлөрүнө экспорттун өсүшү Россияга болгон экспорттун кыскарышынын 3/1 азын гана түздү деп айтылат Дестатист билдирүүсүндө. Башкача айтканда, борбор Азия мамлекеттери жана башка постсоветтик өлкөлөр аркылуу Россия Федерациясына параллелдүү импорттун реалдуу көлөмү кандай болсо да, алар Германияда жасалган продукциянын Россияга жеткирилишин толук алмаштырууга жакындабайт дагы. Демек, Россияны тартыш импорт менен камсыз кылууда борбор Азия мамлекеттеринин ролу кээ бирлер ойлогондой олуттуу эмес, дейт Дестатист. Бирок бул маалыматтар борбор Азия өлкөлөрү жана Беларусь албетте Россияга параллелдүү импорт кылып жатканын ачык көрсөтүп турат. Эң көрүнүктүү мисал Кыргызстан. 7 миллионго жакын калкы бар Кыргызстан 2021 жылдын алгачкы 4 айында 15 миллион евролук немец продукциясын импорттаса, азыр 2 жылдан кийин сатып алуулар 230 миллион евроны түздү. Бул 15 эседен ашык өсүш. Айрыкча Германиядан автоунааларды жана алардын тетиктерин импорттоо дээрлик 400 эсе өскөн. Борбор Азиядагы бул өлкө күтүлбөгөн жерден байып кеттиби? Же ал Россияга параллелдүү импорт жасаган негизги аянтчага айландыбы? Деп немец статисттери суроо салууда. Немец статисттеринин бул суроосунун жообун көрсөтө турган дагы бир кызыктуу статистика бар. 2023 жылдын биринчи 3 айында Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода көлөмү $0,5 миллиард жакындаган. Ошол эле маалда Россиядан Кыргызстанга келген товарлардын импорту дээрлик 30%га кыскарса, Кыргызстандан Россияга экспорттун көлөмү тескеринче 20%га өскөн. Андан дагы кызыгы, өлкө Россияга көбүнчө жез жана жезден жасалган буюмдарды, жеңил автоунаа, электромобиль жана жабдууларды экспорттогон. Бул Кыргызстандагы эң ири дээрлик жалгыз автобазар. Кадрларда көрүнүп тургандай эле алармандардын дээрлик баары орус жарандары. Немец статисттери күмөн санагандай эле параллелдүү импорт чынында кызуу жүрүп жаткандай. Орустар базарда азыр 50%-тен көп да, орустарчы. Анан азыр рубль түшүп кеткениге байланыштуу бир аз базар суз болот. Санкциялардан улам дүйнөлүк автопромдун баары орус рыногунан чыгып кеткен. Бул болсо кыргызстандыктарга мүмкүнчүлүктүн терезесин ачкандай. Онлайн автобазар машина кейжинин жетекчиси Тилек Эшеналиев экономист басылмасына берген интервьюсунда бир жыл ичинде эле Кыргызстанда унаалар 15%дан 25%га чейин кымбаттаганын айткан. Кымбаттоонун негизги себеби параллелдүү импорт. Абдан эле көбөйдү. Мисалы, ал санкция бизге эле эмес, Казакстанга да түштү да. Ошо Кыргызстан аркылуу аябай абдан көп. Мисалы, Кыргызстанга да киреше келип атат, орустар да абдан көп алып атат да. Анткени алардан Россияда азыр корейский дилдер полный отказ кылып иштебей калышты да. Анан ошондуктан через нас биз аркылуу, Кыргызстан аркылуу 7 жылдыктарды растаможка кылып алып кетип атышат орустар. Албетте, бул мүмкүнчүлүктөн бир катар ортомчулар пайда табууда. Жака келет, биз менен соодалашат. Жака барып үстүнө 4.000, 5.000, 10.000ге чейин кошкондор бар да. Мисалы, машинага жараша. Биз буга чейин BMW сатканбыз. Трёхкубовый дизельный болчу, задний привод. Аны жакта орустар жок дегенде 8.000 кошуп сатат Москвада. Бизден бизден 39 жарым калган. Жактан 41 нерсеге сатышат да. Биз алып келебиз. Мисалы, Грузиядан алып келет, Кореядан алып келет. Биз бияктан кошуп орустарга сатабыз. Орустар бияктан сатып алып, Россиядан орустардын өздөрүнө кошуп сатышат да.
Баарынан кызыгы кыргызстандыктар бул машиналарды Европа же Америкадан түз деле ташып келбейт. Көпчүлүк машиналар Корея, Дубайдан келет. Мисалы ошол эле машина кейжинин аналитикасы көрсөткөндөй, Түштүк Кореядан импортталып келген машиналардын саны 1 жыл ичинде 4 эсе өскөн. Орустардын бул рыноктарга чыгуу мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Бирок бул жерде кеп бажыдан өтүү машакатына байланышкан. Анткени бизде 7 жылдыктан баштап растаможка болунат да. 16 жылдын аяк айларынан баштап. Мисалы 16 жылдын 8 ай 27 күн болсо, ошо күнгө чейин растаможка кылып алыш керек да. Ошондо кирет. Эгер мисалы срогунан өтүп кетсе, айынан күнүнөн өтүп кетсе, анда евро пошлина болот да. Объемна жылына жараша, мисалы 5,5 миңден төлөшөт. Ошон үчүн биз аларга негизи 3 жылдык кирет. 20дан өйдөчү. Бизге 2016-нын мисалы аяк айларын алабыз биз. Мисалы 2016 жылдын сентябрь айын алабыз азырдан баштап, өзүбүз Кореядан. Анан аны сентябрдын канчанчы күн болсо, ошончо күнгө чейин растаможка кылып алып, кайра орустарга эле сатабыз. Ооба, бизге выгодный болот. Анткени алар мисалы 16 жылкыны киргизе албайт. 18-ти киргизе албайт, 19-ту киргизе албайт да. Алардын растаможкасы аякта аябай. Сеткасы бийик болуп кетет да. Айтылгандай эле, кыргызстандыктар азыр санкциялардан улам ачылган мүмкүнчүлүктөн пайдаланууга аракет кылууда. Мүмкүнчүлүктөрдүн бул терезеси канчага чейин ачык болору белгисиз. Бирок азыр белгилүү болгону, баардык катмарда баалар кымбаттап, кыргызстандыктардын өзүнө оорчулук келүүдө. Мурда биз орустардан алып келсек, азыр орустар бизден алып кетип атат. Анан орустар кайра эле баягы чирип калган матиздерин кайра бизге берип атат да, нексияларынчы. Анан биздин баягы текшерип эме кылып алып атпайбыз, баягы 5 жылдык эме бар да, чек кирген 17ден өйдө. Бирок орустардын эски чирик машиналары бизге келип атат да. Ошондо запрет этип коюш керек, чирик машиналарды киргизбейчи. Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан, Монголия, Тажикстан, Түркменстан жана Өзбекстандын экономикасы 2023-жылы орточо эсеп менен 5,2% өсөт деп күтөт. Европа банкы ошондой эле аймактын экономикасы 2024-жылы дагы 5,4% тегерегинде өсүүнү улантат деп болжоодо. Борбор Азия өлкөлөрү Орусия Украинага каршы ачкан согуштан улам жаралган геосаясий жагдайга туруктуулугун көрсөттү. Региондун көпчүлүк экономикалары Россияга батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жардам берип жана эл аралык компаниялардын чыгып кетишине байланыштуу орус рыногуна өз продукцияларын жеткирүү менен тышкы соодадагы позицияларын бекемдеди деп айтылат Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын отчетунда. Мен оюмча, Украинадагы согуштун көптөгөн комплекстүү кесепеттери бар. Алардын кээ бири күтүлбөгөн кесепеттер болду. Мисалы, биз Кыргызстан менен евро биримдиктин ортосундагы соода-саттык байланыштарды көптөгөн тармактарда өскөнүн көрө алдык десем болот. Менин байкашымча, орус рыногу көптөгөн европалык компанияларга азыр жабык болгонуна байланыштуу Кыргызстан жана жалпы эле Борбор Азия экспорттоо үчүн рынок жана импорттоо үчүн аймак катары көптөгөн кызыгууларды жаратууда. Биз дагы бир көрүп жаткан нерсе, азыр кыргыз компаниялары дагы Европа продуктларын түздөн-түз өндүрүүчүлөрдөн алууга аракеттенишүүдө. Бул нерсе мурда орус же Кытай компаниялары аркылуу болуп келсе, азыр ортомчулуксуз иштөө аракетин көрүүдөбүз. Андыктан менин оюмча, канчалык түшүнүксүз жана оор угулганы менен Украинадагы согуш соода-саттыктардын жаңы жолдорун ачып, продуктларды жайылтууда Европа менен Кыргызстан, Борбор Азиянын ортосунда мүмкүнчүлүктөрдү кеңейт десек болот. And between Europe and Central Asia more broadly. Албетте, экономикалык өсүш жакшы, бирок бул кыска убакыттуу кызыкчылыктын айынан өлкө санкциялардын алдында калбайбы деген коркунуч бар. Бирок жакында эле Чолпон Ата шаарында өткөн Европа биримдиги Борбор Азия саммитинде Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель Евро биримдик Орусияга коюлган чектөөлөрдү айланып өткөнү үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнө каршы санкцияларды киргизбей турганын айткан. Евро биримдик азыр айланып өтүү коркунучун азайтуу үчүн 11-чи санкция пакетин талкуулап жатат жана чаралар орусиялык согуш машинасын колдогондорго багытталган. Биз экстерриториалдык принципти колдойбуз. Эң негизгиси биз дүйнө жүзүндөгү бардык өнөктөштөр менен диалог аркылуу гана иштешүүнү каалайбыз деген Шарль Мишель. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо, биз европалык өнөктөштөрүбүздүн санкцияларга дуушар болгон товарлардын белгилүү бир тобуна карата тынчсыздануусун жана өтүнүчтөрүн түшүнөбүз. Жана бул маселе боюнча евро биримдик менен диалогду улантууга даярбыз деп айткан.
Евробиримдик бир жагынан өз өнөктөштөрүн Орусияга санкцияларды айланып өтүүгө жардам бербөөгө көндүрүүгө аракет кылса, экинчи жагынан бул чаралар аларга кандай таасир тийгизип жатканын угууга аракет кылууда. Март айында Евробиримдиктин атайын өкүлү Кыргызстанга сыноочу иш сапар менен келсе, апрель айынын аягында Казакстан менен Өзбекстанда ушундай эле жолугушуулар өткөрүлгөн жана алдыда дагы жолугушуулар күтүлүүдө. Дүйнөлүк экономиканы талдаган коомчулук арасында санкциялардын мааниси жана анын эффективдүүлүгү жөнүндө талаш тартыштар жүрүүдө. Айрыкча Орусия Украинага кол салган убакыттан баштап дүйнө коомчулугу ага каршы экономикалык, финансылык, эркин жүрүү, аба суу территорияларын орус учактарына жабуу боюнча эң чоң санкциялар салынганы менен согуш 1 жылдан ашык убакыттан бери токтобой келет. Эл аралык экономисттердин тобунун изилдөөсүнүн жыйынтыгында санкциялардын эффективдүүлүгү ар кандай тарыхый убакытта 25%дан 43%га чейин жеткен, бирок андан жогору чыккан эмес. Жана эң негизгиси саясий режимдерге карата эффективдүү курал боло алган эмес. Бул боюнча Дюк университетинин профессору Брюс Джентлсондун пикиринен үзүндү. And the other is what are the key factors. So on the first point, Эки маанилүү нерсе бар. Биринчиси санкциянын эффективдүүлүгүн биз кандай ченебиз. Экинчиси болсо негизги факторлор кайсылар. Биринчи маселе боюнча айта турган болсок, санкциялар көбүнчө экономикалык жыйынтык же натыйжа берет. Бирок бул саясий өзгөртүүлөргө жетиштүү болот дегенди билдирбейт. Ошол эле Кубаны алып карай турган болсок, 60 жыл санкция астында көптөгөн экономикалык таасир болду. Бирок режим өзгөрбөстөн калды. Түндүк Корея, АКШ буу тарабынан 30 жыл ичинде көптөгөн санкциялар салынды. Бирок алар өзөктүк курал жасоону улантышууда. Аны биздин куралдуу күчтөр менен салыштырсак болот. Мисалы биз Ирак жана Афганистанга кирип жаткан аскердик күч көп болчу. Бирок жыйынтыгын сиздер көрүп тургандай ийгиликке жеткен жок. Маселе ошол экономикалык натыйжаларды кантип саясий өзгөртүүлөргө айлантууну үстүнөн ойлонуу керек. Андан сырткары мени ойлондурган нерсе, ал жерден демократия жана адам укуктары боюнча санкциялар боюнча маанилүү болгон этикалык маселе да жатат. Көпчүлүк учурда биздин санкцияларды демократиянын, адам укуктарын колдоо үчүн жана дүйнө коомчулугуна бизде ушундай принциптерибиз бар экенин билдирүү үчүн киргизебиз. Бирок көпчүлүк учурда ошол колдоогубуз келген адамдарга кесепетин тийгизип, ал эми саясий режимдерди өзүнө өзү изоляциялап салат. Ошондуктан биз туура нерсе кылып атабыз деген менен ал жерде фундаменталдык этика суроолор жатканын жана кандай максат менен кылып жатканыбызды унутпаш керек. Мисалы ошол эле Мьянманы алып карасак, албетте ал жерде болгон аскердик төңкөрүш жаман нерсе. Алар кишилерди түрмөгө камашат, өлтүрүшөт. Бирок ага карата биз кабыл алган санкцияларды режимдерге караганда адамдарга көбүрөөк оорчулуктарды алып келди. Ошондуктан санкция киргизерден мурун аны ойлонуш керек. Ал эми санкциялар иштөөсү үчүн эмне кылыш керек деген суроого келсек, ийгиликтүү болуусу үчүн 1-2 нерсе болуш керек. Биринчи, буга чейин айтылгандай эле кеңири көп тармактуу колдоо. Себеби стратегиянын бир түрү бул жардам берилүүчү кишилердин өзүбүздүн альтернативдүү партнерлорго айландыруу. Албетте алардан баш тартып коюу мүмкүн, бирок колдоо жакшыраак иштейт. Экинчи нерсе, санкциялар ар дайым чектелүү таасир гана бере турганын унутпашыбыз керек. Эч ким баш ийип бербейт. Путинге карата канчалык оор санкциялар болсо да ал согуштан баш тартпайт. Же мисалы Түштүк Африкадагы апартейд режимин жок кылуу үчүн да сүйлөшүүлөргө барганда санкциялар таасир бере алган эмес. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Экономика, бизнес жана глобалдык базарда болуп жаткан тренд тенденцияларга биз менен бирге көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.